Алтынай Сейітбековна, айтсаңыздар, мурдакы вуздарга тиешеси бар, университет, институттарга тиешеси бар, жатаканалар приватизация болуп менчиктешип кетсе, ошол мыйзамга ылайык болобу, туура келеби? Мен убактым кетип атат. Эльвира Жыргалбековна, негизи ар бир жанагы социалдык, мурун социалдык деп эсептелген объектилер приватизациядан кийин дагы ошол өз багытында иштеши керек деген президенттин указы бар. Если ошондой бир мурунку вуздарга тиешелүү общежитиялар приватташтырып, башка бир максатта пайдаланса, социалдык багытта эмес, анда бул мыйзам бузуу деп эсептелинет. Ошондо сизге сураныч, ошондой объектилер деген мурдакы билим берүү системасына тиешелүү чоңдордун тегерегиндегилер мындай арзан баада же бекер алып алышып, аякта деген отельный бизнес кылып алышыптыр да. И биздин ошол региондордон келген жарандарыбыз квартирага мисалы Бишкекке кымбат да, ошол жака жашап аткан үчүн эле 6.000ден 9.000ге чейин төлөшөт экен. Ошону көзөмөлдөгөн киши жок. Бунун аркасында изучуусу же ремонт кылып беришпейт. Ушунча акчаны чогулткандан кийин ремонт кылып беришсе, же буну кайра мамлекетке алып ошол эле адамдар жашасын. Бирок деген бул биз госипотечный компания менен гикте мындай ишке ашыра албай жатпайбызбы? Может, ошол немесин бүтүрөбүз да? Кайсы объект конкретный түрдө, если Панфилова 1А, 1Б, посмотрите, пожалуйста. Панфилова 1В? 1А, 1Б, если я не ошибаюсь, бурдакы кассиге тиешеси бар, эки чоң эме жатакана. Бул биринчи, экинчи фонд маселесин дагы бир сыра караштырып, буну деген же ары же бери кылыш керек болуп калды. Анткени сиз Новопавловканы уктуңуздар. Мен ошол жерден шайландым элем, эл улам кайрылып атат, ызычуу токтоло элек. Сиз билесиз, эми мейли азыр мындай жыл бүтүп атпайбы, жыл бүткөндөн кийин деле кайра эле ата энелер чакырып атышат, келиңиз деп сурап атышат да. Ошого бир сиз өзүңүз барып кошуп алып келсек жакшы болмок да. Ошол маселени же элге түшүндүрүп бериш керек, же бизде билим берүү системасы бекер бар, же жок деп туруп элге ачык айтыш керек да. Или узаконить надо ошол немелерди, же мындай түшүндүрүп бериш керек элге. Андан тышкары Жаңы Пахта, Жаңы Жер, Камышановка, Сокулук районунда 3 айлык өкмөттү карасаңыздар, эски садиктин имараттары бар, бирөөсүнө күйүп кетип, бирөөсүнө кайра приватизация болуп, кайра сатып алыштыр. Ошого жардам керек болуп атат да, көзмөлдөп коюңуздарчы. Макул, Эльвира Жыргалбековна, жазып алдык. Рахмат. Рахмат.